2018 жылдын күз айлары башкы прокуратура чүү дегендере 7 судьяга карата кылмыш ишин козгогон. Жогорку соттун 3 судьясы, Бишкек шаардык сотунун 3 судьясы жана жогорку соттун мурдагы 1 судьясы коррупция беренеси боюнча айыпталышкан. Алтоонун аты ачыкталган эмес. 7-синин гана ысымы белгилүү болот. Ал Бишкектин Свердлов райондук сотунун ошол кездеги төрайымы Эльвира Жаркеева. Ага карата коррупция, пара алууга ортомчулук кылуу, пара берүү, алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, атайылып адилетсиз өкүм чыгаруу беренелери боюнча кылмыш иштери ачылат. Судьялардан турган кылмыштуу топ 2016 жылы бирөөнүн мүлкүн тартып алуу максатында мыйзамсыз чечимдерди чыгарышат. Анын кесепетинен кытайлык ишкер инвестицияга салган миллиондогон каражаттарынан кол жууйт. Тактап айтканда, Бишкектин так ортосуна салынган көп кабаттуу турак жайын рейдерлик жолу менен тарттырып жиберет. Бул схеманын башында турган делген судья Жаркееваны кызматтан бошотуу боюнча 2018 жылы декабрда президентке сунуш берилип, ал мөөнөтүнөн мурда ишинен айдылат. Андан кийин Жаркеевага дагы бир нече статья боюнча күнөөлөр коюлуп, ошол жылдын соңунда тергөө абагына камакка алынат. Жаркеева Кыргызстанда түрмөгө отурган биринчи судья болуп калды. Анын арты менен сот тармагындагы чиеленишкен бир схеманын бети ачылган. Суракка алынгандардын бул кылмышка тиешеси барлардын катары калыңдап отуруп, Чынжырчанын учу Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда кол тийгиз, сөз тийгиз кадрлардын бири соттордун аталыгы аталган Манас Арабаевга барып такалат. 2019 жылы 2-июнда УКМК президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысын кармайт. Манасбек Арабаевга чет элдик инвесторлордун объектилерин күч колдонуп басып алган кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн коррупциялык иштерге барган деген айып коюлат. Манасбек Арабаев кызматка 2015 жылы келип, 3 жыл ичинде соттордун кудайы, соттордун аталыгы атыккан. Ал судьяларга талапкер сунуштоодон тарта, соттор чыгарган өкүмдөргө чейин кийлигишип, Фемида өкүлдөрү Арабаев телефон чалып көрсөтмө бербейинче чечим кабыл ала алышчу эмес деп айтылып жүрөт. Бирок Манасбек Арабаев бир иш боюнча гана айыпталуучу катары өтүп, УКМКнын тергөө абагында 1 айдай гана отурду. Ал дароо тергөө менен кызматташууга барган Байтор 2019 жылы 2-июлда коомдук телеканалда анын Алмазбек Атамбаевдин аялына каршы көрсөтмө берип жаткан видеосу жарыяланды. Анда айыпталуучунун айтымында 2016 жылы Раиса Атамбаева кытайлык ишкерге таандык курулуш компаниясы боюнча ишке көмөктөшүп коюуну суранып, Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркееваны колдош керек деп талап кылган. Даю показания относительно супруги экс-президента. Она заключалась в том, что в 2016 году при рассмотрении дела по строительной компании БЛС она неоднократно в настойчивой форме просила о встрече. Эти встречи были. Манасбек Арабаев ушундай көрсөтмө бергенден көп өтпөй эле 5-июлда үй камагына чыгарылат. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Раиса Атамбаевага каршы айтылган маалыматтарды четке кагып, кара пиар деп сыпатташкан. Манасбек Арабаевдин иши боюнча маалымат ошол бойдон чыккан жок. Материалдар сотко өттүбү же кылмыш иштери кыскартылдыбы белгисиз. Эльвира Жаркеевага байланыштуу соттук териштирүүлөр болсо эмдигиче уланууда. Аны менен кошо айыпталган судьялардын иши боюнча дагы эч кандай маалымат жок. Бирок Кыргызстанда бүгүнкүгө чейин бир дагы судья эркинен ажыратылып, түрмөдө жазасын өтөй элек. 5, 6, 7, 8. Ушул жылы март айында Бишкектин 1-Май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова пара алууга шектелип кармалат. Бирок финансы полициясы аны камакка ала алган эмес. Буга судьянын кол тийбестиги тоскоолдук жараткан. 37 жаштагы Максат Орозбакова жарандык иш боюнча чечимди оңунан чыгарып берүүнү убадалап, $2000 пара алган деп күнөөлөнгөн. Финансы полициясынын кызматкерлери судьянын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда алдын ала белгиленген акчалар табылат. Жайында 17-июнда Максат Орозбакова президенттин чечими менен судьялык кызматтан убактылуу четтетилет. Анткени соттор кеңеши аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү үчүн кайрылуу жасаган. Бирок ошондон бери Орозбакованын иши боюнча эч кандай маалымат жок. Ал акталдыбы же жазаландыбы белгисиз. Ал эми өткөн айда финансы полициясы Бишкек шаардык райондор аралык сотунун мурдагы судьясын камакка алды. Анын аты жөнү ачыкталган жок. Ысымы жашыруун болгон бул Фемида өкүлү 2016 жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүп алып, Максим Бакиевке жакын кишилердин мүлкүн камакка алуу чечимин жокко чыгарышкан. Алардын мындай мыйзамсыз чечиминин негизинде Бишкектин чок ортосунда Медеров көчөсүндө жайгашкан объект андан ары сатылып, менчиктештирүүгө жол ачылган. Коррупциялык схема түзгөндөрдүн ичинде судья дагы болгон. Азыр ал тергөө абагында.
Акыркы 2-3 жылда көп эле судьяларга карата кылмыш иши козголгон. Бирок тергөө көпкө созулуп жатабы же сотко жеткенде карга карганын көзүн чукпайт принциби иштеп кетеби айтор өкүмдөр угузула элек. Ал эми жазадан качып өлкөдөн чыгып кеткен Фемида өкүлдөрү да бар. Биздин эсеп боюнча кылмыш иши козголгон 3 мурдагы судья азыр чет мамлекеттерде баш калкалап жүрөт. Алсак аскер сотунун мурдагы төрагасы Нурланбек Ашымбеков азыр издөөдө. Ал апрель окуясы боюнча айыпталгандардын бирин үй камагына чыгарууну убадалап $50,000 пара алган деп күнөөлөнгөн. Ага карата кылмыш иши козголгону менен жоопкерчиликке тартылган жок, өлкөдөн чыгып кеткен. Москва райондук сотунун мурдагы төрагасы Феликс Марлес дагы 4 жылдан бери издөөдө. Ага жогорку кызматтагы адамга ири суммадагы пара сунуштаган деген айып тагылган. Мындан тышкары Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Эрнис Чоткараев дагы 2018 жылы Кыргызстандан чыгып кеткен. Ал 1000ге жакын административдик иштерди жок кылып, мамлекетке түшчү айып пулду өзүнө ыйгарып алган деп күнөөлөнгөн. Бул 3 судьянын иши боюнча дагы эч кандай маалымат жок. 5 күн мурда болсо Кыргызстанда биринчи жолу судьяга карата мыйзамсыз баюу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, Фемида өкүлү камакка алынды. Буга чейин бул статья менен мурдагы аткаминерлер гана айыпталып келсе, алардын катарына эми судьялар дагы кошула баштады. Бул жумада УКМК эбегейсиз байлык топтогон жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевди кармап абакка киргизди. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал ири акча түшүп турган киреше булагы жок туруп, өтө көп кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алсак судья Камил Осмоналиевге таандык берген кымбат баалуу квартиралары, Ысык көлдүн жээгинде байлар гана эс алган пансионаттардын биринде коттедждери, VIP шаарчадагы Хан сарайы, соода жайларындагы бутиктери, люкс классындагы автоунаалары табылган. Мындан тышкары ал жакын туугандары менен Бириккен Араб Эмираттарына, Туркияга, АКШга эс алууга баймо-бай каттап турган. Судья байлыгын жашыруу максатында кылмыштуу жол менен тапкан кыймылсыз мүлктөрүн башка адамдарга каттатып келгени аныкталган. Тергөө учурунда судья Осмоналиев коммерциялык уюмдардын бирине ишкерлик менен алектенүү үчүн $150,000 берген. Ал акча кайдан келгени белгисиз, декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Мындан тышкары жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев убактылуу өкмөттүн Максим Бакиевдин мүлктөрүн улутташтыруу боюнча декретин жокко чыгарып, өлкөгө миллиондогон чыгымдарды алып келген. Ал аз келгенсип, ошол мүлктөрдүн бир бөлүгүн пара катары алып, өзүнө каттатып койгон. Жогорку соттун экономикалык жана жарандык иштер боюнча коллегиясынын мүчөсү Камил Осмоналиев соттун чечими менен тергөө абагына киргизилди. Анын камакка алынышын коомчулук колу таза эмес башка сотторго карата коңгуроо деп баалашууда. Соттордун байлыгынын булагын текшере келсе, мындай фактылар топтому менен табылса керек. Нурзада Сыдыкбекова, Кенжебек Максат уулу, НТС Жумалык.